Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Ар бир нерсенин өзүнүн тартиби, эрежеси бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадисинде көп айтабыз: "Куллу маулудин юладу алал фитра, фа абавахи юхаввиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи." Пайгамбарыбыз айтып атат: ар бир нәресте туулганда таза фитрат негизинде төрөлөт. Аны жөөт кылганда, насрони кылганда, отпарас кылгандагы ата-энеси деди. Бала жаңы төрөлдү, насрони кылат, жөөт кылат, отпарас кылат, бирок пайгамбарыбыз мусулман кылат деп айткан жок. Эмне үчүн дегенде ал мусулман болуп төрөлдү. Жаңы төрөлгөн наристеден туугандар эч кандай бойкотту, противостоянияны, каршылыкты, кичинекей аллейден сен көрбөйсүң. Мусулман деген сөз туугандар бул биз көп айтабыз. Мусулман, ислам дегенде бул ислам бул тынчтык, бул жакшылык деп ошентип трактовка кыла беребиз. Биз ба дүйнө жүзүнө исламдын ушундай мирный терроризм, радикализм жок. Бирөөгө жүрөктөрүнө коркунуч тартуулаган террор деген нерсеси жок дин деп исламды биз тынчтык дини деп доказывать этип келебиз. Бирок туугандар бир айтылган сөз бар. Ла ясиху фил азхани шай'ун иза ихтажа ан-нахару ила далил. Чак күн турса тышкарыда күн чыгып, күндүз болуп турса, мына ошол күндүздүн күндүз экенин мага тастыктап берчи деп эгерде сенден далил сураса, демек бул адамдын мээси соо эмес. Акылга сыйбаган нерсе. Ислам деген сиз буквальный сөздүн мааниси бул покорность дегенди билдирет. Ислам бул моюн сунуу. Мына ошол ислам деген сөздөн мусулман деген сөз келип чыгат. Мусулман дегени бул моюн сунган дегени. Мына ушул жумада биз дайыма хутбада окуганда я юхалладина аману иттакуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. О имандуу адамдар, Аллахтан чыныгы таква кылгыла. Чыныгы таква тил учунда эмес, эптемей жашоо менен эмес. Туугандар, адамдын жашоосу, анын таквасы бир гана ушул мечитке киргенде, аябай укмуш кичпейилдик сүрөт менен кирип, аябай байкуш бир ушундай сүрөттө ушул жерде намаз убагында отуруп, анан бата кылып чыккандан кийин керкей басып кеткен эмес туугандар. 24 саат эгер сен тирүү жүрсөң, мына ошол 24 сааттын ичинде сен өзүңдү адамдык жүзүңдү жоготпостон, адамгерчилигиңди жоготпостон сен мусулман болуп, Кудайга моюн сунган мусулман болуп жашоо кечиришиң керек. Бир гана намаздын ичинде эмес, мечиттин ичинде эмес, көчөдө, үй бүлөдө, кайсыл жерде болбо, адам боюнча калышың керек.